Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sүйіктөсү. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан көп хадистерди риваят кылган киши. Мына ушул кишиге өлүм келген убакытта ыйлаган экен. Мына ошондо анын айланасындагылар "Ма юбкике я Аба Хурайра", "О Абу Хурайра, сени ыйлаткан нерсе эмне?" деп сурашканда, "Дүйнө үчүн ыйлап жатасызбы? Мал мүлкүңүздөн, же үй бүлөңүздөн, же жакын адамдарыңыздан айрылып жатканыңыз үчүн ыйлап жатасызбы?" деп сурашканда айткан экен: "Валлахи инни ла абки аля дунья хадихи". Аллахка ант, мен бул дүйнө үчүн, бул дүйнөдөгү нерселер үчүн ыйлаганым жок. Мени ыйлаткан нерсе, мен кеткенден кийин узак сапарга, кайтпай турган сапарга аттанып жатам. Мен өлүмүмдөн кийин мени бейиш күтүп турат, же тозок күтүп турат. Мени ойлондурган нерсе, тозокто боломунбу, же бейиште боломунбу деп алымдан өтүп кеткен экен. Бул кыссалардан, бул хикаялардан ала турган ибрат Абу Хурайра радıyallahu анху жана башка сахабалар. Булар Аллахка эң жакын болгон инсандар. Кыяматка чейин мындай инсандар болбойт. Аллахка эң жакын инсандардын абалы мына ушундай абалда боло турган болсо, биздин абалыбыз кандай абалда болор экен? Валлаху а'лам.